жумуш менен камсыз кыла турган бир дробилка кылып ошол курулушка керектүү материалдарды, септиктерди, немелерди чыгарабыз деп аракет кылып, документтерин бүтүп, эми ишкананы ачабыз десек, ошол жерде арыз жазып прокуратурага арызданып коюшту да прокуратура биздин ишти жокко чыгарып атат да. Ошол 20-30 адам жумуш менен камсыз кыла турган, бул инвестицияларды коргоп турган закон жок экен. Мен прокурорго барып дагы айттым. Мен өзүм инвалидмин. Балам эртең берде жумуш жок, Россияга кетип атат. Россияга кетпей ушу достору менен ошол жерде 20-30 адам менен ошол жерде камсыз кылайын деп неме кылса, ушунга окшогон бандиттер келип алып ишкананы токтотуп, прокуратурага арыз жазып, прокурор иш козгоп, азыр сотто жүрөт. 2 айдан бери сотто. Мындайда, урматтуу прокурор, обл прокурор, ошо районго тиешелүү базар коргоонун прокурорлору, силердин үстүңөрдөн эл кайра арызданып келбеш керек да. Силерге барыш керек. Силер мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орното турган, ошону көзөмөлдөй турган органсыңар. Силердин үстүңөрдөн арызданбастан тескерисинче силерге арызданып барып, силер ушу адилеттүүлүктү орнотуп беришиңер керек. Эми бул бир жактылуу, мен бул кишинин сөзүнө ишенип айтып атам. Балким сиздердики туурадыр. Бирок ушуларды көзөмөлгө алгыла. Мына муну тиги Бишкекке чейин жеткизбей эле ушу жергиликтүү эле мына өкмөттүн өкүлү, обл прокурор, райондун прокурору, мэр орада ушулар менен эле чечип койчу маселе турбайбы мына, майда чүйдө эле маселе. Ушундайларды көзөмөлгө алгыла. Так, адилеттүү, мыйзамдуу чечкиле. Силер өзүңөр анан баягы бир эптеп эмне деп коет ба, доля алыш үчүн же болбосо бир акчала коюш үчүн андай жасатпагыла. Эгер ошондой жасагандар болсо камагыла дароо. Силердин колуңарда ал прокурорлордун. Көзөмөлгө алгыла ушуну, адилеттүү чечкиле. Мына өкмөттүн өкүлү карап азыр бүт баарын ушуну 2 жылдан бери ушинтип соттошуп жүрсө, ишкана ачайын десе тоскоол болуп атса, анан кантип жылыш болот? Анан кантип элдин жашоосу оңолот? Кантип анан зарплатаңар көбөйөт өзүңөрдүн? Көбөйбөйт да.